Шахвазил этномаданий комплекси, азыр тарыхый музей. Мына жерде ушул булаң кыз жууган таш экен. Мынакей. Ушул легендарлуу булаң кыздын 2772 башты жууган кара таш экен. Ушул жерде мурда арык акчу экен, азыр жок дейт. Бүгүнкү саякат Шахвазилде болду. Мына бул Сафед Булан деген маданий тарыхый комплекстин сыртындагы дарбазасы. Бирок бул комплекстин өзү барыбызга эле байкалып, өзүңүздөргө да байкалып атса керек. Мындай ушул жердеги гана кирпичтери сары болгон өзүнүн мурдагысы экен. Бул мавзолейде оймо чиймелер менен коздолуп, шөкөттөлүп жасалгаланат да. Ал эми күмбөздөр жөнөкөй, жупунуу жерлерде азыр оңдоп түзөө, реставрациялоо иштери жүрүп атыптыр. Бирок ушундай тарыхы мааниси терең. Жерлер. Бул жерге баштар коюлган. Мына бул Шахвазилдин мавзолейи десек болот да. Бул имарат Орто Азияда дагы архитектуралык стили ичиндеги. Мына карагыла, акустикасы да кандай. Абдан өзгөчө стилде. Карагыла. Жасалгалаган да ичин. Бирок бул жерлерге бүт бүгүнкү күндө реставрацияларды талап кылат экен. Мына жерлерде жазуулар, Курандын сүрөлөрү бар экен. Бирок аз. 100 канча метрлик жазуу деп көрүп аткам. Мумга таандык комплекстин карагылачы.
Бул ошол булаң кыздын немеси да. Сафет деген бул ошол ак деген түшүндүрөт экен перс тилинен. Булан болсо ошол кыздын аты Совет Булан ошол кыздын атынан аталып калган экен да, ак кыз. Анткени 2772 адамдын башын жууп бул агарып кеткен деген легендасы бар. Мына бирок бул имарат бир аз кийинирактан не учуп кетип атат? Ана. Азырында. Бул кийинчеректен курулган имарат экен. Анткени бул жерде мына байкагандай мо кирпичтердин куюлган кыштардын эмеси башкача. Сапаты дагы эмеси бир аз кызыл кыш болуп турат да. А бизде жергиликтүү кыштардын түсү башкача. Ошон үчүн бул имарат бир аз кечирээк курулган. Мынакей. Жана өкүл салып анан жана кылчу экен да. Бул байыркы жүктөр экен. Бул идиштер, мына карапай идиштер. Карабы, бул таштар башкача. Ушунчалык тоголок башкача экен тим эле. Ошон үчүн бул жерде биринчи Куран окуп, зыярат кылуу зарыл экен. Зарыл негизи. Анткени биз мынакей мындай ушул мезгилде монтип өлгөндөрдүн үстүнө коюлган эстеликтер экен да. Араб тилинен. 17-сini окуп көрөлүчү. Жерде бүт таштар бар экен. Араб немесинен жазып калтырган. Ушул таштын которулуш экен да. Адамдар жөнүндө айтылган экен. Абында шейх кабыр улуу урматтуу, өтө атактуу, өтө таза, дүйнөдөн кажетсиз, өзгөчө билимдүү. Чоң атасы да шейх, башкалардан өзгөчөлөнгөн, артыкчаланган, адеп ахлагы күчтүү, чындыкты, муфтийи фикх илимдерин замандын эң улуу аалымдарына таалим алган инсан, улуттун дилдин далилин деңизинин ээси Ахмад уль Усмани 650-жылы каза болгон дейт. Улуу ислам динин таратуучулардын ушундай сонун таштан калтырылган, өмүр бою эстелик болуп калган эстеликтери бар. Которулуштары менен коюп коюптур да. Ушул жерлер эми келечекте бизден да туризм оңдолуп, түзөлүп, өнүгүп кетсин. Ошон үчүн мындай кайрымдуулук кутуларды коюп коюшуптур. Эми ушул жерден биз байкасак болот экен да, Шах Фазилдин мурдагы ушул
курулган кыштарын карасаңар, имараттын. Мынакей Шах Василь. Абдан тарыхый мааниси терең. Дуалдардын ичинде абдан эскилиги бар да. Шах Василь. Абдан тарыхый мааниси терең. Анан эмеси боюнча дагы байыркы ушул 11-кылымга таандык курулган ичиндеги архитектуралык кооздук стилдери дагы өзгөчө, Орто Азия аймагындагы өзгөчө стилге ээ болгон. Анан бул жерде ушул хижра жылынын кайсы 600-716 жылдардагы кээ бирлеринде 600 канчанчы жылы каза болгон деген адамдардын мындай ушул адамдарга арналган таштар бар экен. Таштарды кооздоо стилдери карагыла, кандай сон, кандай кооз. Жердеги мына курулуштарды. Бул жерде жазуу бирок ары бери бир кооздук менен жасалган экен да. Ушул жерлерибизди жандантып. Бирок бул комплекстер абдан эле мындай реставрацияны ишти талап кылат экен да. Биздин тарыхый, маданий, этномаданий комплекстерге дагы деле мамилебиз маанилүү эместей сезилди мага. Башка мамлекеттерде абдан мындай имараттарга маани беришет. Анткени бул имараттар тарых. Ар бир бизде эң сонунда бул имарат. Бүгүнкү күндө жок бул мындай имараттар. Абдан маанилүү имарат. Абдан көңүл бөлө турган имарат. Тарыхый мааниси абдан терең имарат.